Саламатсыңарбы балдар? Азыр көркөм өнөр сабагы. Сабактын темасы сүрөтчү жана театр искусствосы. Сабактын максаты: биринчи, сүрөтчү жана театр искусствосу менен кеңири таанышасыңар. Экинчи, окуучулар курчак театрын уюштура алышат. Үчүнчү, топто, коллективде иштөө менен ынтымактуулукка тарбияланышат. Келгиле балдар, эми жагымдуу маанай түзүп алалы. Күн балдары, чемичкелер, тептегерек сапсары, аппак таңдай бой түзөшүп, күндү күтө баштады. Эң алгачкы нурун күн да ошолорго арнады. Ар бир бала бул дүйнөдө апасынын ардагы. Театр искусствосу биздин жашообузда маанилүү орунду ээлейт. Театрлар дүйнө жүзүнүн бардык өлкөлөрүндө, бардык шаарларында бар. Театрсыз бир дагы эл болбойт. Театр бул спектакль, оюн-шооктор. Ал көрүүчүлөр үчүн залдары жана артисттер, музыканттар чыгып ойной турган сахнасы бар атайын курулган имараттарда, сарайларда өтөт. Театр искусствосу бир эле мезгилде искусствонун көп түрүн билебиз. Драмалык искусство, музыкалык искусство, бий искусствосу жана көркөм өнөр искусствосу. Театр искусствосунда сүрөтчүлөр маанилүү ролду ойношот. Алар сахнаны жасалга алышат, спектакль үчүн керектүү декорациялар жасашат, каармандардын кийимдерин ойлоп чыгышат. Ал тургай театр сүрөтчүсү деген кесип бар. Ал жакшы сүрөтчү, живописчи болуу менен бирге искусствону жакшы билип, ар кандай элдердин жашоо турмушун жана кийимдерин жакшы айырмалап, сахна искусствосунун өзгөчөлүктөрүн жакшы билиши керек. Балдар, театр искусствосунун түрлүү жанрлары болот экен. Опералык, драмалык, балет жана курчак жанры. Азыр балдар, физминутка. Балдар, силерге үй тапшырма берилет. Курчак театры үчүн куурчак ойлоп тапкыла да аны жасагыла. Алгач анын эскизин түзгүлө. Куурчактын кандай материалдан жасаса жеңил боло турганын ойлонгула. Пенопластты, чүпүрөктү, жиптерди, жумуртканын кабыгын, кебез, боекторду колдонсоңор болот. Куурчактын кулк мүнөзүн баса белгилеп жасоо маанилүү. Ак көңүл,
ачуулуу, куу, макоо, коркок дагы ушундай сыяктуу. Балдар, оюнчуктарды жасап бүткөндөн кийин баарыбыз бири-бирибиздикин салыштырып көрөлү. Балдар, силердин куурчак театрыңар эң мыкты болоруна ишенем. Азыр балдар ушул куурчак театрына колдонулуучу куурчактардын жеңил формасын жасаганды көрсөтүп берейин. Эгерде үйдө эски оюнчугуңар боло турган болсо, ошону колдонсок болот. Эң биринчиден катуураак кагаз алып, аны ушул эскиз менен кесип чыгабыз балдар. Биринчи чийип алабыз, анан кесебиз. Анан кескенден кийин балдар, мына ушул сыяктуу формада болуп калат. Эми ушул форманы алып материалга четтерин штрихтеп же болбосо бастырып чыгабыз дагы. Андан кийин ошол материалды алып анан кесебиз. Кескенде мына ушул сыяктуу форма пайда болот. Бул эки жагын кесип алыш керек, эки материал керек бизге эки жагына. Анан четтерин тигип чыгабыз. Эгерде ак материал болсо ак жип менен ошол материалдын өңүнө карата жиптерди пайдаланабыз. Андан тышкары баш жагы менен асты жагы ачык калат, себеби башты киргизиш керек ал жерге. Анан асты жагынан колду киргизип ойнотконго ылайыктуу болуш керек балдар. Мына ошого карата ушинтип четтерин баарын билинбегендей кылып койкойтуп тигип чыгабыз. Азыр мына тигилип жатат дагы. Мына ушундай көйнөк сыяктуу пайда болду. Булардын четтерин баары тигилди. Эми колу оюнчукту салып же болбосо башты тигип ага, анан колубузду салып куурчак театрына пайдалансак болот экен. Биздин кичинекей ак аюубуз даяр болду. Мындан дагы сонун оюнчуктарды жасайт го деп силерден үмүттөнөм. Балдар, ушуну менен сабагыбыз бүттү. Саламатта болгула.